tuura sözdü, her kim hakikat sözdü. Tuura görgöndü, süylөгөндү Kudayım da koldoydu, el de koldoydu. Yaşlar össün, yaşlar mınantip götörüp çıkıp atkandan keyin uşulарды koldoş gerek. Biz Bolot'u tanıbaydı ekem, atasını da tanıbayım, özünü de tanıbayım. Televizyondan görüp alıp canım açıp atat aynen. Her birimizin yaşlarımız uşunday aylanı, yaşlarımız, baldarımız var. Uşunu bireler karalabassa kim jakşı göröt? Kuday da jakşı görбейт. Hiç kim jakşı görбейт. Men bu Bolot'un sözüne uğup alıp durup uşunçalık oylanıp atam aynan. Emne uşu yer üçün iştip atat. Yer üçün iştip atat. Mına hazırkı iştip atkanдар menen iştip atat. Mına zаңгыраган жакшынакай багыбыздын içinin ortasında tikene gözüp atat. Al жерде gül özüş gerek. Bul mene деген şahar. Şahar dep koyabız. Balezine şahar bey. Hiç kanday gireşe yok. Hiç kanday oңдолгон yok. Mına milisanın aldı oңдолуп atat. Mına көзгө көрүнүп atat жакшынакай болуp. Anan keyin kuyup pışkan bir önüyle tegindey mınday dey vermеш gerek. Her bir adamdın emgegin bağlaş gerek. Söylөгөн sözün bağlaş gerek. Mına aylanayın. Uşul Bolot'tu familiyasını da bilbeyt ekemin. Bolot'tu aylanayın uşu Kuday koldosun. El koldosun. Ak yürek elimiz koldosun. Tuğrasın söylөгөн aksakaldar koldosun. Yaşlarımız koldosun. Karılıkka jetiş oңой, kalыстыкка jetiş kımbat. Mına oşon üçün biz kalıstık üçün geldik. Hazır biz Kudayga işenemiz. Kudaydan keyin ele kalıstık kılat dep sot biyiligine işenip uşu жерге kelip oturabız. Bugünkü oturum jılıp kaldı birok. Emi bizdin көйгөй emne? Bizdin көйгөй ушундай kanatın көйлеп elim jurtum degen ылачынды kanatın kayırıp belge çağıp tursa Kırgız eli oңолобу? Mınavu çoң суроого жооп берүү жалпы Kırgız eli üçün çoң oytolgo desem жаңылышпайм. Sebebi biz biribizди басмырттап эле каерде туура эмес кепти, мынабул туура эмес деп көзгө сайып көрсөтсө, ошону бийликте отургандар тура биздики тура бийлик сурок бүткөнчө дегенде убакыт өткөрүп жүрө бергенде болбойт. Элим деш керек аларда, журтум деш керек. Мына президент өзү да айтып атат. Биз жалгызбыз. Бизге жардам керек. Ушундай чыган жигиттер, аксакалдар калыстыгыңарды айтып, эли журттун оңолушуна жардам бергиле деп аларда кайра суранып атат. Урматтуу бир туугандар, мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, мага 278 берене. Бул массалык баш албандык уюштуруу беренеси боюнча мына шайлоо үгүт иштери жүрүп турган учурда кармап кеткен. Ошонун жыйынтыгы бүгүн сотко ашып келди. Эми сот азыр адилеттүүлүгүн көргөзбөй, мунун баардыгы соттун кол астындагы нерсе да. Бирок эми мен чындыгында бул ууручулук кылган жокмун, бирөөнүн бир нерсесин тартып алган жокмун. Мен ушу карапайымдын, мына мени депутат кылып шайлагансыздар, колдодуңуздар. Мен чын жүрөктөн эле күрөшүп бергем, чын айтайынбы? Мына сиздердин таламыңыздар талашып, биздин коом өнүксүн, уурулар азайсын, коррупционерлер жок болсун, bir түзүгүрөөк жашайлычы деген эле ниет болчу. Мына мен ошентип сиздерге болушуп отуп, өзүм мындай бүгүн көрүп атасыздар азыр темир тор артына камап коюшу ыктымал. Анткени бул оор берене болуп, 8 жыл, эң кеми дегенде 8 жылга камалат. Бул оор берене. Бул жөн эле уруш талаш эмес. Эми мен азыр күйүп турам, бирок эч нерседен корккон жокмун. Мына азыр дагы элдер баарына угулат. Эми карасаңыздар, ушунча кыргын коррупционердин ичинен канча деген миллиондорду жоготту, уурдады. Ошолордун арасына мени бүгүн мына жоопко тартып отурушат да. Бул уюшкан топ кадимкидей мени бүгүн сындырып, эртең шайлоолорго чыгарбай, ушундай бир аракеттин үстүндө болуп атат. Колуңуздардан келсе бөлүшүп бериңиздер. Мен сиздерден суранам. Президентке жеткирип бериңиздер. Мени президенттин калгазына, кабылдамасына жолотушпайт. Анткени биз бир гана ушул экран менен гана кирип барабыз да, ушул видеолор менен гана кирип барабыз. Ал эми жанагыл башкы эшигин жаап коет. Биз экрандын ичинен гана кириш керек. Мен суранганым ошол. Мына азыр түз эфирлерде да уюштуруп айтам. Сиздер бөлүшүп бериңиздер. Бүгүн келгениңиздерге чоң рахмат. Эмки соттук отурумдарда мен айтам. Жигит бирлерим колдосун.
taza adamlar koldosun. Beyli taza, niyeti taza adamlar koldosun. İçi jamanlarda Kudayga tapşırış gerek aylanayın. Жақшылықтардың üstünde жүрüp, bacırayıp bunu Kırgız eline hizmetini kılıver aylanayın. Amin. Rahmat, makul.